Республиканын бардык аймактарында парламенттик шайлоону өткөрүүдө шайлоо комиссияларына жардам берүү боюнча республикалык штабтын көчмө жыйындары болуп өттү. Жыйынды штабтын башчысы Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жана штабтын тең турагасы БШК турагасы Нуржан Шайлдабекова алып барышты. Жыйынга аймактын куратору, БШКнын мүчөлөрү, облустун жетекчилиги, райондук мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, прокуратура жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле Ош облусунун округдук шайлоо комиссияларынын төрагалары катышты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине төмөнкү милдеттер жүктөлдү. Санитардык эпидемиологиялык коопсуздуктун алгоритмин жана коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча талаптарды ишке ашыруу, биометрикалык каттоодон өтүү боюнча шайлоочулар арасында маалыматтык консультациялык иштерди жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин тактоо, тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу, административдик ресурстарды колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу учурларында ыкчам чара көрүү, ошондой эле мыйзам бузган башка учурларда мыйзам бузуулардын ар бир сигналы боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө коомчулукка ыкчам маалымат берүү, укук коргоо органдары тарабынан шайлоо участкаларынын жана шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу, облустук штаб тарабынан аймактагы шайлоого даярдык боюнча жергиликтүү органдардын ишин координациялоо жана башка милдеттер. Өлкөдөгү укук коргоо органдары үчүн Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо учурунда шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна жооп берүү иш-чара иштеп чыгуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тренингдер уюштурулду. Окутуу шайлоо процессинин бардык стадияларында мыйзам бузууларга жооп берүү боюнча укук коргоо органдарынын квалификациясынын туруктуулугун жана системалуу болуусун камсыз кылуу максатында өткөрүлдү. Катышуучуларга алдыдагы парламенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү, аралаш шайлоо системасы боюнча өтөөрүү жана укук коргоо органдары өз ишмердүүлүгүндө эмнелерди эске алышы керектиги, ошондой эле жооп берүү схемасы тууралуу маалымат берилди. Республиканын бардык региондорундагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн тренингдер өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө катышуучулар 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүктөрү менен таанышты. Ошондой эле депутаттарды шайлоону уюштуруунун жана өткөрүүнүн негизги этаптары, шайлоо процессинин жүрүшүндө жарандарга маалымдоо жана шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн эрежелери боюнча маалымат берилди. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы республиканын бардык аймактарында депутаттыкка талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү, округдук шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана банк кызматкерлери үчүн атайын окутууларды уюштурду. Тренингдин катышуучуларына талапкер маалымат ресурсунун иши тууралуу маалымат берилди. Айта кетчү нерсе, талапкер маалымат ресурсунда саясий партиялардын талапкерлердин катталган тизмелери, ошондой эле бир мандаттуу округдар боюнча талапкерлердин аты жөнү, төрөлгөн жылы, кызматы жана башка маалыматтар жарыяланат. Окутуунун чоң блогу талапкерлердин шайлоо фонддорунун каржы айкындуулугуна арналган. Катышуучуларга талапкерлердин саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзүүнүн тартиби, шайлоо өнүктүгүн каржылоо эрежелери тууралуу айтылып, шайлоо фондун түзгөн бардык каражаттар банк мекемесиндеги атайын эсепке которула тургандыгын билдиришти. Белгилей кетчү нерсе, атайын эсеп БШКнын уруксаты менен талапкер саясий партия тарабынан ачылат. Тизме мамлекеттик порталына Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгаштырылды. Алдын ала тизмедеги шайлоочулардын жалпы саны 3,686,921 адам. Белгилеп кетсек, 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумдун бүткүл элдик добуш берүү катышуучуларынын санына салыштырганда шайлоочулардын саны дээрлик 80 000 адамга көбөйдү. Шайлоочулардын тизмесин тактоо 2021 жылдын 19 сентябрынан 12 ноябрына чейин жүргүзүлөт.
Шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп, 2021-жылдын 18 ноябрында тизме порталына жайгаштырылып, шайлоо участкаларына илинет. Ошондой эле 2021-жылдын 19 сентябрынан тартып 12 ноябрына чейинки кошуп алганда мезгилде шайлоочулар тизмесинен өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен. Тизме Check.gov.kg сайтында, шайлоо участогунда жана өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди көрсөтүү менен 119 номерине SMS жөнөтсө болот. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү, шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганда аяктайт. Саясий партиялардан бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү ар бир талапкерлиги добушка коюлган шайлоо округун көрсөтүү менен съезддерде жүзөгө ашырылат. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтүүгө укуктуу экендигин жана талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен кабыл алынаарын эске салабыз. Ошондой эле өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерди көрсөтүү талапкердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын БШКга берүү жолу менен жүргүзүлөт. 2021-жылдын 5 октябрында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Нарын облусунун Нарын шаарынын мэрин шайлоону дайындады. Нарын шаарынын мэрин шайлоо 22 октябрында 9:00дон 12:00га чейин өтөөрү белгиленди. Айта кетчү нерсе, Нарын шаарынын мэри Болотбеков Самарбек берилген арызына ылайык кызмат ордунан бошотулду.